канча деген мамилелер бар. Мисалы, аялын сөз түрдө ишетиш шарт эмес да. Иштеп сөз иштешин керек деп, анын тапкан акчасына караганда күйөөсүнүн акчасы берекелүү болот, аз болсо дагы. Аз болсо дагы, караңыздар. Эми үйүндө отуруп, демек аны бул деген анын балдарын дин менен тарбиялоо, бул аялдын милдети да, күйөөсүнчү. Күйөөсүн разы кылуу эң биринчи иретте, күйөөсүнүн балдарын дин менен тарбиялоо. Ошо тарбият эле бул үммөттүн бир чоң салымы да, мамлекеттин бир чоң салым кошкону да, балдарын туура дин менен тарбиялап өстүрсө. Эң чоң салым ошол болуп жатпайбы? Анын үчүн сөз барып туруп иштеп жана башка кылыш жок. Эркектин милдети кийим кече, турак жай, тамак аш менен камсыздоо аялды. Аялдын башын үйүндө кармап атабы? Демек, мунун милдети болуп эстелет. Анан кээ бир эркектер азыр мен аялым ишесин өзүн өзү баксын деп таштап коюп, же жанагындай балдар менен бир нече көп балдарын төрөп, алар менен таштап кеткен эркектер, аларга айтар сөзүм, алар ойгонсун, эртерээк ойгонсун. Эртеңки күндүн сурагы бар. Эртеңки күн кыямат күнү таразага келгенде биринчи тартылган мамиле ошол мамиле болуп жатат, жубайлык мамиле. Ошол тараза тартылганда биз асылып калбайлы ошол таразадан. Акысын берген жоксуң сен деп. Өзүң милдетиңди аткарбадың деп. Анан курсагын ылдый карап тозок ыртылбайлы, урматтуу туугандар. Ошолго, ушул нерсеге биз аракет кылалы, ушул жубайлык мамилени сактап калууда. Сактап калып, толук динге алып келүү. Балдар дагы, аял кишини дагы. Динде чыныгы бактылык себеби динде да. Качан толук динге келсе, эркек дагы, аял дагы экөө тең ызы чуу, уруш атак жана башка нерсе ал жок болот ал. Негизи эле мусулман үй бүлөсүндө жок болуш керек ал нерсе.